Биринчи өзүңө төлө, башканы байытпай. Россияга келгенден бери канча жылдан бери канча квартплатага акча төлөдүңүз? Ошол жөнүндө ойлонуп көрдүңүзбү? Санап деле көрсөңүз болот. 5 жыл, 6 жылдын ичинде канча акча бергениңизди. Иштеген акчаңыздын 10%-ын чогулта алдыңызбы? Бүгүн биздин кезектеги кардарыбыз баштапкы төлөм үчүн болгону 550 000 рубль төлөп, эми квартплатага эмес, өзүнүн үйүнө төлөй турган болот. Кардарыбызды бүгүн сделкасын өткөрүп, сиздер менен ушул сиздерди кызыктырган суроолордун баардыгына толук жооп бере турган болобуз. Биринчи өзүңө төлө, бирөөнү байытпа. Ушул суроого кантип жооп берет элеңиз? Ошол суроого жооп бериш өтө кыйын. Ыдырак кылабыз. Ичинде эле мен 15 жыл, 13 жылдан бери орустарды байтып жүрдүк. Сураган акчасын төлөп, коммуналкаларды төлөп. Негизи мен келгенде эле каалаган элем квартира алышты, бирок Кыргызстан паспортко бербейт деп жүрдү эле баары эле сурагандарчы. Анан Каныбек деген бала менен учурашып калып, УМВда. Ошо бала айтып калды силерди, ошондон кийин билип калып анан чуркап жүгүрдүм да силергечи. Ошо Самарежеден алгам деди эле ошо Каныбек. Анан силерге келди. Бирөө себепчи. Ооба. Сиз Ошо мен азыр үйдө күйөөм менен сүйлөшөм. Ушуну эртерээк билбей белек, эртерээк албай белек, буга чейин биз төлөп келет элек деп жүрөм мен да. Экинчи суроом мынандай. Квартплатага төлөп аткан акчаңызды бир жол болсо дагы санап көрдүңүзбү? Примерно канча акча берип атам? Мен берип аткан акчадан мага кандайдыр бир пайда чыгабы деп, же сиз квартплатаны берип эле бергениңизге сүйүнүп дагы бир ай сонун жашайм болду, кийинки ай дагы бирдеке болот, Кудайдын айтканы болот деп жашап жүрдүңүзбү? Айтыңызчы. Ондай сабалга суроо бериш өтө кыйын чындап эле. Жооп бериш. Баягы тиричилик, үйдө бала чака менен, кыздарыңыз окуйт белем, ошентип атып убакыт кандай өткөнүн өзүңүз дагы билбей калдыңыз, Убакыттар зымырап өтөт Россияда. Көз жумуп ачыкчаңда эле 5 жыл өтүп кеткен болот. 1-2 жыл иштеп келем деген мекендештерибиз деле 7-8 жылдан бери жүргөн. Ошентип жүргөнбүз да, эртең кетебиз, интиң кетебиз. Балдар окуду битсе кетебиз дедик. Анан энди балдар дипломду болуп калсын деткенсин. Ошо менен диплом болгондон кийин балдар иштесин, барбы иштейт ошол жерде калат экен деп анан ошо бир пикирге келет экенсин да. Ошондой болуп калдык. Тапкан айлыгыңыздардын 10%-ын ар ай сайын чогулта алдыңыздарбы? Кыйын, чогултуш кыйын. Эжекебиз аябай сүрдөп, эжекебиз күтпөгөн суроолорду берип атам. Кийин суроолор берет экенсиң. Негизи Россияда жүргөндө, тем более балдар менен жүргөндө ашынып 10% эмес, кете ошол алган зарплатадан зарплатага жашаган мекендештерибиз дагы жок эмес. Ал эмнеге туура эмес акчаны колдонгондо? Мисалы, квартплатага 60 000 берет, ошол акчага кичинекей болсо да квартира алып, ошо өзүнүн үйүнө бергенге ойлонбойт да, себеби убакыт өтө берет. Ар ай сайын квартплатага, анан коммуналка, анан балдардын чыгымдары менен кете 10% акчасын чогулта албаган мекендештерибиз дагы жок эмес. Анан кардарыбыз бүгүн биздин агенттик аркылуу баштапкы төлөмгө 550 000 все равно чогултуп келип, биздин агенттик аркылуу квартира алып атат. Квартиранын баасы 5 миллион, айына төлөмү болсо 93 000ден чыкты. Ал эми проценттин ставкасы 22,75%дан болду. Ал эми үй жөнүндө үйдү кайсыл жерден алды ошондой сенага кардарыбыз өзү айтып берсин. Үйдүн ошо Подольскийден алдык. Подольский высотный 15. Мен ошо балдарым окуусуна жакын, өзүбүзгө центрге жакын, иш жайыбыз бар, жок өзүбүз жашаган жерден алдыңыз. Канча комната алдыңыз? 2 комната. 2 комната. Канча квадрат метр? Квадраты 45 квадрат метр. Квадрат. Эң сонун. Эми сиз бүгүндөн баштап, бүгүн сделкабыз ийгиликтүү өттү. Буюрса жаңы жылга үйүңүзгө киресиз, Кудай кааласа, Кудай насип кылса. Үйүңүзгө кирсеңиз, январдан 2026 жылдан баштап кардарыбыз ошол топтой албаган 10% акчасын эми будан биягына топтоп баштайт. Неге дегенде,
сиздин ар бир салган тыйыныңыз өзүңүздүн үйүңүзгө, өзүңүздүн шотуңузга, өзүңүздүн эртеңки келечегиңизге салынып атат. топко туура. Себеби Ошону мурунтан акча ойлосуп. деген бул кете берет. Топтоло албайсың. Эртең кылам десең, эртең дагы өтөт. Бүрсүгүн кылам десең, бүрсүгүн да өтөт. Ошон үчүн качан гана сен үй алам деп чечим чыгарып, аракетиңди кылсаң, ошол жыйынтыгы болот. Ал эми сиздер дагы акчаңыздарды чогулта албай, квартирада жашап жүргөн болсоңуздар, биздин агенттикке келип квартира алсаңыздар болот. Анан дагы бир маанилүү моментти айта кетейин. Ипотеканы алгандан кийин, бүгүн кардарыма да түшүндүрүп айтып өттүм, ипотеканы алгандан кийин туура төлөш керек. Кудай Эгер кааласа. ипотеканы туура төлөсөңүздөр, эрте жапсаңыздар болот. Ал эми ипотеканы туура төлөө жөнүндө менин видеом бар. Бул жака калтырамын. Ошол видеого кирип, көрүп, өзүңүздөр чечим чыгарып, 1 жыл, 2 жылдын ичинде ипотекаңыздарды 3 жыл, 5 жылга чейин жапсаңыздар болот. Бул сиздер үчүн өтө маанилүү. Андыктан сөзсүз кирип, видеону көрүп, биздин кардарыбызды жакшы сөздөрүңүздөр менен куттуктай кетиңиздер. Ушу.